Кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн 10 март 2024 жыл. Бүгүн сиздерге жылкынын бооз кысырын кантип аныктоо тууралуу ыкмаларын айтып берем. Бул колдо багылган жылкыларга, жылкылардын ээлерине кызыктуу кез. Жаз келди, бооз кысырын аныктап, кысыр болсо айгырга коюбуз керек. Жайытта жүргөн жылкыларга алар өз киндиктерин өздөрү кезет. Андыктан туура кабыл алыңыздар. Биринчи ыкма, туугандар, мен сиздерге бүгүн 10 ыкмасын айтып берем, 10 жолун. Бооз мал жайдары болот, жайылып турат. Бооз жылкы кооз болот. Жүндөрү жылтырап, жоош болот. Бул биринчи ыкма. Экинчи ыкма жолу жылкы, бооз жылкы үйүрдө жүрсө жылкылар арасында коркогураак болот. Жылкылар менен чатакташпайт. Чатак болгон жерден качып кетет. Кулунун сактап калуу максатында. Бул экинчи жолу. Үчүнчү жолу могул курсак. Чаткаяктан баштап өскөн жүндөр курсагында монтип гүлдөй болуп, жайылып эки жака өсөт. Оң тарабы, сол тарабы да. Бул үчүнчү ыкма. Төртүнчү жолу, эгерде жылкыңыздар жоош болсо, акырын куйруктан ачып, артын карасаңыздар, киндик менен желинин ортосунда онда кара сызык болуп, жүндөрү эки жака жайылып өсүп турат. Бул жылкынын бооз экенине кабар берет. Бешинчи жолу ыкмасы могу желини көрүп атасыздарбы? Желин учтары, үрүттөрү эки жакка карап турат, ачылып. Кысыр болсо үрүттөрү биригип турат, учтары. Бул бешинчи ыкма болду, туугандар. Алтынчы ыкма жылкынын мойнунан акырын күрө тамырды таап, ошодон жүнүн жулуп алып, монтип карасаңыздар, жүнү тамыры менен жулунат. Агарып туруп атпайбы, мынакей көрүсүздарбы? Эгерде кысыр болгондо жүндөрү кырчылып, кыркылгандай болмок. Ушул жол менен атасаңыздар болот. Бул 6-нчы жолу болду, туугандар. 7-нчиси жылкынын сээрисине бүткөн жерден мондай колду коюп, экинчи кол менен алакан менен, киндик менен желинин ортосунда койсоңуздар, бул кол менен баскан кезде байкап турсаңыздар, кулун кыймылга келет. Бул 7-нчи ыкма. 8-нчиси жылкы суу ичкен кезде өзгөчө таңкы суусун ичкенде кулун кыймылдайт. Кулун жаткан тарабынан. Кулун жаткан тарабын биз оң тарабы деп коебуз. Оң тарабы дегенде кыргызда атка минген жагы оң болот, сааганга оң болот, ошон үчүн оң тарабы деп коет. Эгерде оң сол деп карай турган болсок, бул сол тарабы болуп калат. Кийинки 8-нчи ыкма, туугандар. Бооз малды тоодон ылдый, дөңдөн ылдый, эңкейиш түгөсдөй айдаганда бооз мал капталдап түшөт.
кысыр мал түс түшүп кетет. Бул жайытта жүргөн жылкылардын бооз кысыры ушул десек болот. 9 чыкма жылкы сийип аткан кезде эки арткы бутун жерге туяктарын ушундай толук коюп туруп сиет. Эгерде кысыр болсо туяктардын учуна туруп сиет. Сийгенде дагы бооз бээ үзүппөй толук сиет. Кысыр жылкы үзүп анан сиет. Анан 10 чыкма бул жылкыны кой берген кезде нары бери чуркап оюн салганда кысыр жылкы осурак чыгат, жел чыгат. Бооз жылкыдан андай жел чыкпайт. Мына ушундай сиздерге 10 ыкмасын, 10 жолун айтып бердим туугандар. Адан дагы башка жолдор болсо комментарияга өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазып кетиңиздер. Жакындар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Билген нерсебиз менен бөлүшүп турган жакшы болот туугандар. Албетте биринчи Кудай буйруган, жараткандын бергени болот. Экинчи ошол ушундай жол менен аныктасаңыздар болот. Кимге кызыктуу болсо лайк баскыла. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча туугандар, сак саламатта болгула.